الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü tema ata деген tema. Ова, ата деген. Кадимкидей ата. Bekerinden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atanı 5 eşiginin 2 janjıgaçı. Je 5 eşiginin ortasına okşatkan emes da. Kara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata bul 5 eşiginin ortası. Demek ortası bolboğun eşik, demek al göңдөйчө teşik degen söz. Andan arğanday nerse girip çıkışı mümkün үйüңe. Ata al үйдүн түркүгү, ata al үйдүн коргону, ata al үйдүн төрүнүн көркү. Ишеним калкан кадимкидей, баш баанек кадимкидей. Жогорку окуу жайды бүткөн bir kız мындай деди мага. Мыкты бүттім окууну. Курсташтарымдын эң алды болуп бүттім. Бардык жагым төпкелешкен бир гана үйгө келгенде кабагымдан кар жаайды. Колумда 2 ручка көрүнүп калса, атам жаныма келип, "Кагылайын кызым, 2 ручка көтөрүп эмне кыласың? А бирөөсүн ручкасы жокторго берсең болот" deydi. Түзүгүрөөк көйнөк кийип калсам, "Кагылайын ойлондуң бу? Сени менен катарлаш баскан курбуң сенин көйнөгүңө көзү түшүп, аттең менин да атам болгондо ошондой алып берет эле" деп анын шагы сынып калбайбы? Ашканада болсун, өзүмдүн уктоочу бөлмөмдө болсун, бөлмөдөгү жарык өчпөй калса, акырын кирип өчүрүп, "Кагылайын кызым, муну өчүрүп жүр. Мен эсептегичтин акча эсептеп жатканына ичим тараган жок. Бейчеки күйүп, ысырап болуп атканынан Кудайдын алдына жооп беребиз" деп коркуп атам кызым. Ашканада же дааратканадагы суу түтүгүндөгү кран чала жабылып калып, суу тамчылап атса, акырын артынан кирип, "Кагылайын кызым, толук өчүрсөң, сарамжалды болсоң, мейли суу эсептегич болбогон чакта деле суу тамчылап текке кетип баратат да. Ошон үчүн биз кыямат Алланын алдына жооп беребиз. Кагылайын кызым, сарамжалдуу бол" деп. Сыртта жүрсөм маанайым ачык, үйгө кирсем күндүркө боло баштады. Жаштайымда билинген эмес байтоор, бойго жеткенден баштап атамдын мага катылганы, мага киришкени, мени оңдоп түздөгөнү ушунчалык жанга батты. Кээде өзүмдү ушунчалык даярдайм. Ата, сенин ишиң эмне? Сиздин ишиңиз эмне менен? Мен бойго жеттим да. Дей бере жаздап барып, дагы тилимди тыйып калам. Негедир акыркы күндөрү атама болгон сый урматым жогола баштады. Атамдын сөзүн уккум келбей калды. Кеңешсем апам менен, бир нерсе сурасам апамдан сурайм. Акыркы күндөрү чынын айтам дейт ал кыз. Чынын айтам, акыркы күндөрү атамдын бир кычыгына, "Эй жараткан, мээмди жеп аткан, мээмди жебел аткан, мага катылып, мага ушунчалык сын пикир тагып аткан атамды эртерээк эле алып кетчи" деп дуа кыла баштадым дейт. Ушундай атанын барынан жогу дедим. Күндөр өттү. Жүрө беремби ушинтип дипломду кармап алып эле. Бир күн атам ушул оюмду түшүнгөнсүп, "Кел кызым, отур. Мен сага момундай жарыяларды, жарнамаларды алып келдим. Жакшы
адистерди тандап атыптыр, чакырып атыптыр. Ушуларга бир арыз жазып, өзүңдүн резюмаңды таштап койсоң деди. Деп ичимден жийиркенген гана үн узаттым. Бирок байкап көрсөм жакшы иш экен. Акырын атама билдирбей, ошолордун телефон номерин алып чалып, резюмемди алып барып, бир канча жерге алып барып таштап койдум. Бир күн үйгө конвертте кат келиптир. Сиз менен беседа аңгемелешип баарлаша турган учур келди деп, аябай чоң мекеме, болгондо дагы дүйнөгө таанымал болгон эң чоң банктардын бири мени ишке чакырды. Бирок ал конверт келерден 2 күн мурда атам катуу ооруп өлүм төшөгүндө жатты эле. Менин дуам кабыл болмой болду деп ичимден сүйүндүм дейт. Атамдын алдына кирип, башымды төмөн кылып, эмне дешимди билбей турсам, ага чейин дарыгер артынан дарыгер, илимдүү молдонун артынан илимдүүлөрдү алып келип, дем салдырып, укол бердирип, дары иштирип, аябай камылга кылдык. Мен кирип отурганда, көзүн ачпаган атам акырын көзүн ачып, оң колу менен менин колумду кыса кармап, мага жылмайды. Мен ошондо мага эмне күлүп атат? Кызым, эми баягы сага катылган атаң жок дегиси келип атабы деп ичимден ошенттим. Көпкө ошентти. Чыгабыз, киребиз бөлмөдөн. Атам негедир өзүнө келгенси де ордунан турду дагы отуруп, кызым, мына бул чыракты өчүрүп эле дерезенин пардаларын ачып койсоң боло, жарык ошол жактан киргени жакшы эмеспи деди эле. Дагы баштады деп жийиркендим. Ошентип, кийинки күнү эрте менен чоң банкка атайын резюманын жыйынтыгын укканы бара жатканымда, атам ордунан туруп, мүрүмдөн кармап, бешенемден катуу сүйүп, өзүнүн көкүрөгүнө катуу кысып, кызым, сарамжалдуу бол. Ар бир чачылып жаткан, ар бир сынып жаткан, ар бир төгүлүп аткан нерсеге атайын көңүлүңдү буруп, оңдоп, түздөп, бүтөп, жаап өт деди. Ушул айтканы такыр калбат эмди. Макул деп эшикти карс жаап чыгып кеттим. Апам башын чайкаган боюнча калды. Банктын, эң чоң банктын эшигине жеткенимде, анын эшигинин туткасы сынык экенин байкадым. Шуруптары бошоп калыптыр. Эмнеге мындай? Ушул мен адашып кирдимби же чын эле банкпы бул деп акырын көңүл буруп бышытып койдум. Ичине кирсем, таштанды таштоочу чака жыгылып туруптур, таштансы төгүлүп, аны акырын салып койдум. Чырактар күндүз эле күйүп турган экен, өчүрүп койдум. Эшиктери жөн эле ачылып турган экен, жаап койдум. Акырын лифттин кнопкасын басып, жогорку кабатка көтөрүп чыгып, анан жыйынга катыштым. Бир канча адамдар менден башка баарына жооп келип атат, Мага деле ушуларга окшош жооп келет атат. Эми ордунан туруп чыга берерде аңгемелешүүнү өткөрүп жаткан комиссиянын төрагасы отура туруңуз деп отургузуп койду. Бир мезгилде мени алдыга чакырып, өзүмдүн резюмемди колума берип, анан биз сизди ишке кабыл алдык. Болгону мынау нерселерге кол коюшуңуз керек деди. Эгизе мен албай туруп элеби? Эч кандай нерсе сурабай туруп эле кабыл алып атасыңарбы? Буларчы десем, суралды. Баары өтпөй калды деди. Кантип? Мен көргөн жокмун да сураганыңыздарды десем. Биз банктын сыртына, ичине катар камераларды коюп, бизге эң сарамжалдуу инсан керек. Эгерде кайсы бир сарамжалдуу инсан келсе, сөзсүз түрдө ал ишке алынат деп чечкенбиз. Эшиктен киргенден баштап бүт бардык нерсени иреттеп келгендигиңиз сиздин ата энеңиздин сизге берген эң мыкты тарбиясы экенин баамдап, ишке сизди сынаксыз ала баштадык деди. Ошондо менин көзүмдөн кадимкидей жашакты. Баягы каргаган атам эсиме түштү. Эй ата, мени кечир.
ошол жерден бийик үнүм менен кыйкыргым келди. Эй ата, мени кечириңчи. Мен сиздин мага берип жаткан сабагыңызды таптакыр көз жазымда калтырыпмын. Мына жаман көрсөм да сиз үйрөтүп койгон нерселерди заматта жүзөгө ашыра коюп, адамдар тамшанып жүргөн ишке сынаксыз өттүм деп ичимден буркурап ыйладым. Мен бошмунбу десем бошмун. Бошсуң деди. Чыгып автобуска отуруп, эч жылгандай болбой үйгө келдим. Көчөдө келе жатсам, негедир биздин үйдүн алдында адамдар көп экен. Эмнеге мындай? Акырын келдим. Баягы атам, эшикти жаап кирсең деген атам, сууну өчүрүп койсоң деген атам, жарыкты өчүрүп кызым, эшикти жаап, момундай отур, тигиндей бол деген атам түбөлүк уйкуга кетиптир. Мен атамдын жанына келдим. Эй ата, сүйүнчү сизге, сүйүнчү. Мен сизди жек көргөн, сизден тарбия алган, сиздин эң сүйүктүү кызыңызмын. Мындан кийин мен сизди түбөлүк унутпаймын. Сиздин мага берген тапшырмаңыз, мага берген сабагыңыз сынаксыз мени бул дүйнөдөгү эң чоң банка ишке киргизсе, берген тарбияңыз мени бейишке киргизеринен эч кандай күмөнүм жок деп жанында ыйлап отурдум. Бирок менин көзүмдөн чыккан жаш эч кандай пайда берген жок. Анткени атам мени келгече сапар тартып кеткен эле. Кагылайындар. Кимдир бирөөңөр атаңарды капа кылып койсоңор, азыр чыккыла дагы, ата, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди ушунчалык жакшы көрөм. Анткени азыр чыгып чалайын десе көпчүлүгүнүн атасы жок. Эй ата, Рамазан айыңыз куттуу болсун. Туткан орозоңузду Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын дейин десе атасы жок. Ата, ифтардабы, таравих намаздабы иши кылса кайсыл учурда болбосун, мага дуа кылып туруңчу дейин десе атасы жок. Кагылайын эркектер, биз дагы кимдир бирөөгө ошондой атабыз. А бирок биз аталарыбызды ошентип чалып, сүйүнтүп, кубантып, мен сизди жакшы көрөм, мен сизге дайым дуа кылып атам, сиздин дуаңыз менен мен ушунчалык эрезеге жеттим деп сүйүнтө алдыкпы? Эгер сүйүнтө албасаңыз, бүгүн чыгып ушуну айтыңыз азыр. Эгер колуңуздан келсе, учаккабы, унагабы билет алып тезирээк барып, аягын өп болсо дагы кызмат кылып, ыраачылык алып кайтың. Апам менен атамдын ортосунда кайырма. Апам ким, атам ким? Ya Allah. Көз ачып көргөнүңүздөгү биринчи көргөн инсаныңыз, көз ачып жарык дүнүйөгө келгенде биринчи сизге өзүнүн мээримин төккөн инсан ал эне, апабыз. Сиз жарык дүнүйөгө келгенге чейин эле сиз аны, ал сизди көрбөй туруп сүйгөн инсан ал сиздин атаңыз. Туқаддимук илал алам. Эне деген ааламга жол айылдан башталат деп, апа деген сизди ааламга кадимкеде аркаңыздан түртүп, муну аалам дейт. Муну аалам дейт. Кагылайын уулум. Мен ааламды апам менен тааныгам деген сөз бекеринен чыккан эмес. Ал-аб юхавил ан юқаддим лакал алам. Апа ааламды таанытса, ата деген ааламды сиздин алдыңызга алып келип коюучу кара күчкө ээ болгон мыкты инсан. Тамнахука ал-хаят. Эне сизге жашоо тартуулайт. Ал ар дайым бапестейт. Ал кучагына ала калат кадимкидей. Ал-аб юалиму кайфа тахья хадихи ал-хаят. Атачы, ата бул жашоону кандай жашоо керек экендигин үйрөткөн инсан.
تحملك داخل رحمها 9 أشهر. Ene degen kursağında sizdi 9 ay boyu kötürgen merimdi insan. El-ab yahmilukum jami'an baqil umr ve la tash'ur. Ata degen je özünün ömrünün ayağına çeyin, je sizdin ömrünüzün ayağına çeyin, jelkesine kötürüp bakkan insan yüreksini bayqabaysız. Bayqosudan oşonçun siz geyde çoğoyup kalganda açığınızdan ulam ağa paxam dep at koyuyorsunuz. Ata degen ortuna aljıp kalgan çal deşiniz mümkün. تصرخ عند الولادة فلا تسمعها. Ene sizdi törevatqanda şunçalık uğrusuna çıdabay tolğonu kötör albay geyde ondap qıyqırıp algan insan al. وَالْأَبْ يَصْرُخ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَشْكُوا مِنْهُ. Ata degen sizdin iyigiliğiniz üçün ünün biyik çıkarıp katkırıp sizge koşulup gülse, sizdin çalıngandığınız üçün sizge görsetpey turip bekitip ağlamga önün uğuza ıylagan insan. Birok dağı ile atağınızın üstünden kimdir birölerge arızdanıp anıcak görüş. El-tebki immarit. Ene degen uşunda insan siz oğurup kalsanız ıylay turgan insan. Vel-abi yamrat in bekayt. Ataçı eğer siz ıylasanız jönele siz ıylasanız oğuruy turgan insan bul ata. Ene siz oğurganda ıylay. Ata olsa siz ıylaganda oğuruyt al kadimkidey. El-om teteakked bi ennek leste jai'an. Ene degen al ardayım gözömöldep turat. Aç kalbadın bu oğlum, kursağın aç emespi, üşümödün mü, jakşılesin mi dep turat. El-ab yuallimuk en la teju'. Ata degen aç kalbaş jönünde bilim үйrөtөт saga. Momunda kılsan balam hiç kaçan açka kalbaysın dep kursaq toygozu adal jolun үйrötө turgan kara küçke iyi bolgan insan. El-um tahmiluk ala sadriha. Ene sizdi kötörgöndө, apаңыз sizdi kötörgöndө, aldına kötörgön. Kuçağında, kursağında 9 ay, törөгөндөн кийин kökürögü menen emizip, andan kийин alır jagına bapestep kötörüp bakkan insan. Vel-abi yahmiluk ala zahri fela tarah. Ata degen al, özünün arkasını sizge una jana uloo kılıp arkasına kötörgön insan. Жүзүн anca aldığı ötüp eğilip gör albay kalgansınlar istemezgiliğinizde. Oşon üçün azır dağı atağınыздың betin görününüz gelbey jamandap atasın. Bir uçurda sizdi melim oğurup ketти деген jeri жоқ. Arkasına sizdi kötörüp bara jatkanda siyip koysanız dağı alçı munonu siyip koydukça jonu mısıp ketти dep. Sizdin atağınız azır jönele 200 somduk töşөгүңүзгө дарат ушатып сийип койсо, аялыңызга кошулуп, аны карыялар үйүнө жеткиргениңизге жол болсун. El-um yenbu'ul hanan. Ene degen al merim bulagı kadimkidey. Vel-ab bi'rul hikma. Ata degen al danışmandık kudugu. Atanın açıp koy kızım, açıp koy balam, cevap koy ulum, cevap koy kızım degen her bir sözünün astında çalkıgan hikmet danışmanlık kudugu jatat. El-um tahmil ankel mes'uliyeh. Ene degen sizden joopkerçilikti özüne alıp algan insan bolsa, el-ab yazra' fikel mes'uliyeh. Ata degen sizdin jüröğüňizge joopkerçilikti kadimkidey joopkerçiliktin ürönün sepken insan. Joopkerçilikti bol, oğlum sen erkeksin dep erkekçe tarbiyalagan insan. El-um tahmik mines-suqut. Ene degen sizdi jıgılıp ketүүден saqtap kalgan insan bolsa, el-ab yuallimuk el-qiyam ba'da-suqut. Ata degen uşunda insan jığılganыңızdan keyin müdürülbögün, hiç kaçan çökbögün, tur orduğundan gayra oğlum, tur, başыңды kötör, boyuңды tik alıp jür dep. Sizdi jaşooda kadimgide tüz bağıt bergen insan, jığılgandan keyin turguzuunu үйrötken insan al.
tuallimuk keyfe temşi ala ricleyk. Ene butumuzda kaz tay basууну үйrötken insan kel dep çakırıp jetelep. El-ab yuallimuk keyfe tesir fi durubil hayat. Ata degen alamdın qaysı burçunda bolbosun kanday basууну, kanday jürүүnü, kim menen kanday mamile kılууну үйrötken insan. Jana qaysı jolda basууну sizge aytkan insan. Ta'kisil kemal vel cemal. Ene degen siz üçün sizge sululuğun, yaşlığın kurban kılgan insan. El-ab ya'kisil vaqi vel cid. Ata degen kara gücü menen ömürün sizge jumşagan insan. Hubbul ta'rifuhu munzul wilada. Hubbul ab ta'rifuhu indema tusbih aban. Enenin süyüsü kanday boluşun ta'rifu munzul wilada, törölgönden başlap bilesin. Alemi atanın sizge bolgan süyüsün özünüz ata bolganda gana bilesiz. Aga çeyin ata kanday insan ekeni sezbeysiz. Ata bolmayınca atanın kadı barkın bilbeysiz. Fal-la tuqaddar bis-saman. Ene degen kapital, dasmiya, akça, kazına menen hiç kaçan ölçömbeyt. Vel-ab len yukarriruhu z-zaman. Ata degen alışında insan al bir jaraldı. Kayra sen üçün kiyinki jyly alatan sağa jaralıp kelbeydi. Andıktan Allah özü үйrötkön dua menen uşul eyik Ramazan ayının gündüzgü jana tünkü wagtlarında dua kılgıla. Emne dep? Estağfirullah. Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ey jaratkan. Kiçineligimde mehrimin tögüp bapestep tarbiye bergen ata-enemdi emi sen alarga öz mehrimin menen ırayımыңды jadır dep dua kılgıla. Kelgile çıgalıdağı har bir öz telefondun açıp atabız men apabızın nomerini çalıp ata men sizdi jakşı görem degile atalılar. Atası joktor. Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ey jaratkan. Atamdı je atam menen apamdı. Apamdı je apam menen atamdı. Maga mehrim tökkönde kılıp emi özüm ırayım tögüp aların jatkan jerin beyiştin bagı kıl dep dua kılgıla. Sadaqallahul azim ve sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna. Ya Rahim ve bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Selamu aleyküm.